деп кетет, айнек, столдар. Чуу деп бактарды сындырып кетет. Үйлөрдүн шипурун алып кетет. Сел келип басып калышы мүмкүн. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, табият кырсыктарынан жабыркаган адамдардын ар бир үчүнчүсү жаш бала. Бир караганда бул жөн гана жаш баланын жон баштыгы. Бирок Баткен облусунун балдары үчүн ал аскерлердин кооптуу баштыкчасындай. Бул жердеги балдар үчүн бул көнүмүш болуп калган өзгөчө кырдаалдарга даярдык. Балдардын ар бири өзүнүн өзгөчө кырдаалын башынан өткөргөн. Катуу шамалдан кантип сактанабыз? Бекен дарактын астына киребиз. Үйгө жакын болсок, үйдүн ичиге кирип, терезе айнектерди жабабыз. Селден кантип сактанышыбыз керек? Үйдөгө качып, дөңдөргө чыгып, сактанышыбыз керек. Бул коңгуроо өзгөчө кырдаалдын белгиси. ЮНИСЕФ мындай машыгууларды мектепте жылына бир нече жолу өткөрүп турууну сунуштайт. ДИПЭКО долбоору боюнча мугалимдер үчүн иштелип чыккан методиканын адистери машыгууларды канчалык көп кайталаса, окуучулар чыгуу жолдорун жана өзгөчө кырдаалдарда өзүн алып жүрүү эрежелерин ошончолук жакшы өздөштүрөт деп эсептешет. Мында мугалим куткаруучу да зардалы да болуп калат. Анткени ал ар бир баланын өмүрүнө жооптуу. Окуучулардын болсо өзүнчө программасы бар. Усулчулардын ою боюнча бүтүрүүчү класстардын окуучулары жабыркаганды таап, жада калса биринчи жардамды көрсөтүүгө да кудурети жетет. Бул баланын башы жаракат алган. Кыргызстандын басымдуу бөлүгү сейсмикалык кооптуу аймакта жайгашкан. Мында жылына 2000ден ашуун жер термелүүлөр болот. Алардын күчү 9 же андан ашык балга жетиши мүмкүн. Биз абдан коркконубуздан эчтеке кыла албай, коопсуз жайга барып отуруп, таң аткыча ошол жерде отургам. Бир табыгы кырсык, экинчисине түрткү болушу мүмкүн. Баткенде башка тоолуу облустардагыдай эле жер титирөө көп учурда таш көчкү менен коштолот. Муну билген жашоочулар алдын алуу амалдарын көрөт. Бирок бизде жалаң тегиз жер жок болгондуктан тоолордун тагына үйлөрдү салып жашап атышат. Өлкөдөгү турак жайлардын 95% сай бойлорунда жайгашкан. Ошондуктан өлкө жарандарынын жарымынан көбү суу каптоо, сел кесепеттеринен зыян тартышат. Балким ушул 3 азамат мектепти селден куткарып калбаганда чыгым мындан да көп болмок. Бул жактан сел келип, биз бул жерден мектептен чыкканыбызда, бул жактан сел келип, бул сеткага пырлар келип, сеткага келип жаашып, селди өткөрбөй койгон. Биз анан балдар менен балдар чакырып ушул жерде сетканы айыл башы менен кошо жулуп неме кылган. 3 жигит өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жасаган эрдиги үчүн сыйланган. Жаратылыш кырсыктарынын алдында адам баласы алсыз деп эсептелсе да, коопсуздук эрежелерине жаш балдарды дагы үйрөтүүнүн зарылдыгын жана мүмкүн экендигин биз көрүп жатабыз.